Ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз KG каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Куш убак күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге бизде эмне жаңылыктар болуп жатат жана кандай өзгөрүүлөр бар жана кандай жакшы жаңылыктар бар экенин толугураак айтып берели дедик. Бүгүнкү күндө кандай өзгөрүүлөр болуп атат, эмне жаңылыктар болуп атат, кененирээк маалыматты аябай көп суроолор болуп атат. Ошолорду биздин руководителден толук өзүнөн дагы угайлы дедик. Куш убак күнүңүздөр менен. Мен бүгүн сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болот. Ассаламу алейкум, Алейкум кожоназар. салам. Алейкум салам. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, мектептештер. Бизде аябай могу акыркы видеолор чыккандан кийин, машиналар чыгып, рекламалар чыгаргандан кийин көп аябай суроолор пайда болуп атат. Биз жакында эле Хавал тууралуу, Жулион тууралуу да машиналарды видеону киргизгенден кийин комментарийлер жазып атат, телефон чалуулар болуп атат, айтышып атат ар кандай суроолорду берипчи. Ошо бир нече суроо бар. Ошого элге кайрылып толугураак маалымат берип коелу деп чечтик. Биринчи эле бул сурообуз азыркы күндө тренд болуп аткан Хавал Жулион автомобили тууралуу. Бир сыйра өзүң дагы айтып берип койсоң. Ооба, Хавал Жулион азыркы күндө самый популярный машина болуп атат. Яндекс өзү эле 8 000 машинаны предзаказ кылып Хавалдан уже алып коюптур. Хавал Жулион эмне үчүн мындай тренд болуп популярный болуп атат? Потому что государственный поддержка болуп атат Хавал компанияга. И 150 000 первоначальный взносдан клиентке жабык берип атат государство өзү. То бишь бул машиналар минимум 350 000 первоначальный взнос болуш керек. Вот, так как государственная поддержка менен Хавал воспользоваться этіп атат, соответственно 150 000 государство жабып атат, 200 000 клиент берип атат. И получается первоначальный взнос клиент 350 эмес, 200 000 төлөп калып атат. Айына 82-85 миллион болуп. При этом Хавал Джулион ценнигиден получается ниже рыночной стоимости болду. Соответственно, данная машина комфортно иштейт. И жаңы, получается, полноценный джип эле. И плюс максимально жирный комплектация дегендей да. Даже средний комплектациялар Китайлар действительно жакшы көрөт го, жанагындай полный обогрев сидений, руля, там круиз камералар жакшы коюшат го. Ошонун аркасынан действительно бүгүнкү күндө именно Хавал компания действительно жакшы машиналар чыгарып атат. Анын баары деле билип калышты Россияда. И то, что скорее всего бүгүнкү күндө, точнее декабрь месяцке жаңы жылга Хавал самый продаваемый машина болот деп айтышып атат эксперттер, автоэксперттер. Получается 200 миңдин ичинде ооба, 200 миңдин ичинде каска, САГ, оформление, госпошлина полностью. По сути, получается, на самом-то деле, без первоначального взноса эле десе болот да, бунун нерсени, потому что машина жаңы, без пробег, как минимум 3-4 жыл никаких проблем болбойт деп ойлоп атам мен. 3 жылдык да гарантиясы да бар, коробка менен, двигателине. Насколько я знаю, Хавалдыкы, если обычный машина алып чыкса, 3 жылдык гарантия болсо, Хавалда, по-моему, 5 жылдан болушу мүмкүн. Аны точно договорду карап көрүш керек. Вот. И получается, Хавал именно ким азыр успеть кылса, ушул айдын аягына чейин государственный поддержка болот. И уже биринчи числодон, получается, ноябрдан баштап данный господдержка уже токтоп калат. Соответственно, дальше уже менин оюмча бул Хавалга уже 460 000 примерно первоначальный взнос болуп калат. Ежемесячный 100ден ашып кетет. Потому что Яндекс еще бул Хавалды кийинки жылга комфорт плюска өткөрөбүз деп аракет кылышып атат азыр. Поэтому аябай кымбат болуп кетет. Жаңы жылдан кийин получается 2023 жылы комфорт плюска иштеп калышы мүмкүн. Аны азыр айтсак болбойт. Эмнеге дегенде эми бул мындай более конфиденциальный информация, ал еще неизвестно, да. Просто мен билем то, что Яндекстин представительдери айтышканда, биз аракет кылып атабыз Хавалды комфорт плюска өткөргөнгө именно Жулионду деп. Вот. Но это просто пока уровень слухов, да. На данный момент, как оно есть, комфортно иштейт машина. Других официальных информаций нет по этому поводу. Пока все на уровне слухов. Анан экинчи дагы бир суроо болуп атат. Элдердин баары тең могу акыркы видеолордо 3-4 машина катарынан чыгып кетти окшойт. Эмне себептен машиналарын сатып кетип атат? Бизде лизинг алды эле бир 2 ай болду, кээ бирлерге 1 ай, кээ бирлерге 3-4 ай болуптур. Анан элдерде көбүндө эле ой пайда болуп атат да, баягы бизге азыр дагы эле жетпей жатат окшойт жакшы маалыматчы. Машиналар кымбаттап, азыркы күндө жок болуп атканчы. Эмне себептен сатышып атат? Көп эле кетишип атат. Анан сатып атканда да видеого чыгарганда элдер кымбат бул машина деген көп комментарий болуп атат да. Бул тууралуу кандай ой? Урматтуу туугандар, мындай бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турасыздар. Не то, что бизден лизинг алган адамдар эмес, в априори бүгүнкү күндө мына мобилизациясы менен
государственный информационный бюро кичине туура эмес маалымат берип коюп элдерге адамдар түшүнүп түшүнбөйлүү баары Кыргызстанга чыгып кетишип, ошонун аркасынан уже канча адам машинаны сдавать этишкен да. Ну, эми бизде эмес, в основном башка парктарда билем. Если биздин паркты башка парктарга салыштырсак, бизде минимально эле болуш керек, по идее. Эми мындай кайсы парк экенин дегенче туура эмес, но явно билем да кайсы парктарда кандай канча машиналар сдавать этилген. Орустардын аябай чоң парктары бар, аларда ошо эле 100 адамдан келип машиналарын берип Кыргызстанга кеткен адамдарды билебиз. Эми даже если мобилизация болбосо дагы, мындай эми мамлекеттеги ситуацияны карабасак дагы, жок дегенде 50 машина чыкса, 50 клиентибизден жок дегенде 5 клиент все равно бул жашоо экен, өзүнүн семейный какой-то ситуациялары болуп калат. Просто даже мен билем азыр бизден клиенттерибиз бар, бир-эки клиенттерибиз. Аттарын айтпай эле коебуз. Бизден машинаны алып, ежемесячный платежу арзан болуп, первоначалкасы арзан болуп алып, уже сатып башка адамга өткөрүп, еще зарабатывают на этом. То есть клиенты, которые конкретно могут даже заработать на этом. Вот. Бизде көрүп атабыз, көбүнчө адамдар ойлошуп атат, эми бизде көп машинаны кайтарып атат деп. Андай эмес, эми видеолорубузду чыгып аткан санап канча машина чыгып атат и канча машина сдавать этип атат көрсөк болот го, туурабы? Ал жерде бар жогу эле көрүнүп турат. Плюс еще биз эми баардык эле видеолорду чыгара элекпиз. Көбүнчө клиенттер бизден алган машиналар до сих пор видеолорду чыга элек. Просто жетишпей жатабыз агачы. Вот. Поэтому мындай процентный соотношениясына караганда, мне кажется, у нас еще пока минимум эле людей, которые сдают там машины и по каким-либо причинам передают машиналарды. Жакшы. Эми дагы мындай суроолор болуп калып атат да, көптөр мага чалыпчы. Азыр могу баалар көтөрүлүп кетпедиби? Аз убакыттын ичиндечи машиналардын баалары көтөрүлгөндө эски алган балдардын баалары, договорлорунун платеждору алмашабы, алмашпайбы, эмне болуп атат деп да сурашып атат да. Бүгүнкү күндө эми мындай, эртеңки күндү кандай болот дешти аябай кыйын, чынын айтсам. Аны только алла Кудай билет. Но дегенде бүгүнкү күнгө чейин бир дагы водитель таппайсыздар. Бизден лизинговый платеж алмашты деген. 2017 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин аренда сдавать этебиз, лизинг беребиз. Андай клиент табылбайт. Вот. И в дальнейшем полностью аракет кылабыз и договорлорубузга следить этишке неме кылып атабыз. Аракет кылып атабыз, чтобы вот таких ситуаций не было, да? Анда лизинговый платеждар көтөрүлгөндө мындай bizde жок эди, и надеюсь, что болбойт андай ситуациялар. Еще по поводу жана машиналарды сдавать эткенде. Есть клиенты, которые машиналарды сдавать этишип, башка машина алып аткан. То есть ценниктер чындап эле көтөрүлүп атат. И урматтуу клиенттерибиз, будущий клиенттерибиз, көрүүчүлөрүбүз, силерден биз суранычы, азыр биз алып берген машиналар, ал машиналар уже жок. Ал машиналарды биз уже берип койдук, клиенттер бар, адамдар минип жүрүшөт. Анан бизден көбүнчө клиенттер звонок кылып, силер кече камерлерди 90 миңден бердиңер эди. Эмне үчүн меники азыр 95 миң болуп, 96 миң болуп атат деп сурагандарда, бул жерде дагы сиздер учетко коюңуздар, то что биз, допустим, 10 машина алсак, скидка менен, да, определенный скидка договоренностьтор менен. Это один момент, да, бизге определенный ценникти берет. А биз бир машина алсак, тоже это другой ценник. Опять же, бир автосалон өзүнүн интерестерине там определенный процент коет, экинчи автосалон свои интересы, свой процент коет. Бизди билесиздер, биз өзүбүз клиенттерге калган машинасын алып беришке аракет кылабыз, өздөрү тандаган машинаны. Эгерде бул с пробегом болсо. И плюс еще также с пробегом машиналарды дагы бир жолу эстетип коеюн. Биз 2019дан паст 2018дерди уже ала албайбыз. 2019дан өйдөн алып бере алабыз. 100 миң пробегден ашканда алып бере албайбыз. Потому что биз официально өзүңүздөр билесиздер, через банк, через лизинговую компанию алып беребиз, поручитель болуп. И банк менен лизинговый компаниянын өзүнүн условиялары бар. Там четко в договоре прописано то, что 2019дан паст ала албайбыз и 100 миң пробегден ашкан машинаны ала албайбыз. Так эле ушул вопрос аябай көп болуп атат да. Башка парктарбы, башка лизинговый компанияларбы ошо 2017-2018 жылкы машиналарды көп эле бир 10 клиент чалса, 10дун 8и сурайт да бизге бир 1 миллиондук машина болсо депчи. 2017-2016 жылкы деле боло берет, миллионго жетпеген болсо 1 жыл иштеп төлөп кутулуп кетсем эртерээк дегендер көп болот да. Ушул тууралуу кандай оюңар бар? Мындай машиналарды эмне себептен алып бербейсиңер? Биз Башкалар кандай алып берип атат, анан эмне себептен биздин компания эмне именно бир точкасы алып бербегенибиздин? Любой компаниянын өзүнүн планы болот и, допустим, цели болот да. Биздин компанияда официально через банк, через лизинг алып берилет да бул машиналар. Биз өзүбүз машинаны сатып алып, аны оңдоп, кошуп сатып, антип зарабатывать этпейбиз. Биздин интересибиз биздин паркта 2,5% парк иштейт.
ошол жактан биздин интересибиз алды. Но жанагындай кошуп сатып андай кылган бизде жок. Бизде бир дагы видео чыкпады, по-моему, мынтип сатып берген машиналарыбыз. Но бул деген рынокто, туурабы? Биз клиенттерибизге бизге эмне үчүн клиенттер келип атат? Первая причина это получается уровень доверия деген бар компанияларда, туурабы? Менин оюмча уровень доверять эткен үчүн келе атышат. Биринчи очередьтанчы. Анан уже экинчи очередь уже выгодасына карап келе атышат. Потому что биз действительно первоначально платежторго, өзүнүн ежемесячныйларга өзүбүздүн интересибизди салбашка аракет кылабыз, салбайбыз, чтобы арзан болуш үчүн. Иначе кандай? Анда ойлонсоңуздар, биздин машиналарыбыз көбүнчөсү лизинговый платежы арендадан дагы паст болуп калып атат. Ведь по факту андай болбош керек да. Причем биз официально через банк, через лизинг алып берген машиналар болуп атат. Ал эмне үчүн андай болуп атат? Потому что биз өзүбүздүн интересибизди салбай жатабыз. И ошонун аркасынан клиенттер бизге келип атат. Это менин оюмча просто. Вот. Башка компаниялар кандай иштеп атат, кандай машиналарды алып атат, аны түшүнөсүң. Туугандар, ооба туура эле. Башка парктарда дагы, башка жактарда арзан машиналарды алып чыгып берип атат. Бирок баарыбыз эле көрүп билип келебиз. Башка парктардан алынган ондоп автомобилдерди алып кайра этегине чейин төлөп келатып, 5 ай өткөндөн кийин, 2 ай өткөндөн кийин, 10 ай өткөндөн кийин алдырып койгондордучу. Анан дагы бир эски машинаны алып бербегенибиздин бирден бир себеби, эски машиналар эртеңки күнү бузулуп калып, коробкасы, двигатели бузулуп калып, ар кандай болуп атат. Кээ бир машиналарды эки машина бөлүнүп калган машинаны бириктирип туруп сата берген болуп калып атат. Ошондой болуп калып, эртең төлөй албай машинасын алдырып койбосун деп, ошол бир себептен биз эски машиналарды алып бербегенге, жаңы машинаны алып бергенге цель коюп, ошон үчүн 2019-жылкыдан өйдө машиналарды алып беребиз да. Дагы могу Кыргызстанга кетип аткан балдар айтып атат да, биз негизи жакшы эле баада алып калыптырык, азыркы күндө машина аябай аз, баалар көтөрүлүп атыр депчи. Могу бүгүнкү күндө Kia Rio проходимый машиналар ошо 2019-жылкыларга первоначальный взнос канча, андан кийинки комфортко первоначальный взнос канча и комфорт плюс машинасына первоначальный взнос канча, бир кыскача айтып бересиңер? Чынын айтсам, азыр мен айтканымдан дагы туура эмес болот. Эмне үчүн? Потому что бүгүнкү машина азыр интернетте бар, бүгүн сатып алып кетсе, соответственно, башка машинаныкы башка ценник болуп калып атат. Эми мындай минимальный айтып элебиз, это минимальный экономдор 2019-да 220 миң первоначальный взностон башталып атат, айына 45 миң, 47 миңден башталып атат. Это экономдор. А дальше уже, это уже комплектация, марка, модель, пробег, состояниясына карап ценниктер уже көтөрүлүп атат. Просто мен минимальный айтып элем, максимальный, но даже минимальный айтканыбызда дагы, допустим, Джулион чыгып атат. Вообще жаңы машина. Там даже 200 миң всего лишь первоначально. Но опять же, бул господдержка болуп атат, мына 12 миң калды программага. Вот. Лада Весталар чыгып атат. То же самое господдержка менен Лада Весталарды алып чыктык. Также 150 миң первоначально болуп. Жаңы машина, 1.6 автоматта. Балдар иштешип атат, кадимкидей эле заказдар. Ничего не отличается никак ни от Рио, ни от Соляриса, ни от кого, да. По деньгам одно и то же, но просто в комфорте и без проблем. Жаңы машинада иштешип атат. Поэтому мындай государственный программа ушундай моменттер да болуп калат экен да. Поэтому азыр айтыш там минимальный или там первоначальный аябай кыйыныраак чын айтсам. Ошол эле Жулионго 200 эмес, эгер 300-400 миң берсе болобу? Конечно, Платеж азаят, любой машинага чем больше первоначальный платеж төлөнсө, тем меньше ежемесячный платеж болот. Биз минимальный первоначальный менен минимальный ежемесячный айтабыз, а клиент өзү көбүрөөк төлөп уже азайтса болот ежемесячный. Плюс еще азыр Кыргызстанга кеткен сөз болду го. Ошол бизде бир клиентибиз бар. Азыр вот пользуясь случаем айтып алайын деп атамчы. Бир клиентибиз бар. Баарыңыздар билесиздер, Volkswagen Polo'лорду алып чыкканбыз. Первоначально 150 миң ал моментте болгон. Айына 40 миңден болгон эсимен, не ошибаюсь, память. И бир клиентибиз бизге акчасын берип, машинасын заказ кылып, уже машина чыгып аткан маалда депортация болуп кетти. До сих пор азыр биз менен связьга чыга элек. Биз машинасын лизинговый компания машинасын алып койбош үчүн полностью өзүбүз жетпеген акчасын до конца жеткирип, машинасын линияга чыгып арендага берип койдук. Төлөткөнгө аракет кылып атабыз, өзүн өзү төлөтүп турганга. То бишь, если бизди көрүп атса, видеону көрүп атса ал клиентибиз, сураныч жазып койгула. Мен ушул күнгө чейин чын айтсам күтүп жүрдүм, өзү жазабы деп. Потому что эми 150 миң акча тоже ал клиентибиз 100 миң которгон, 50 миңди кийин которуш керек эле. Но даже 100 миң нормальный акча да, мен оюмча. Ошол дагы биздин видеобузду көрүп атса, обязательно бизге хотя бы жазып чабып койгула, эмне кылышыбыз керек ал машина менен, потому что бүгүнкү күндө биз до конца жабып, первоначально арендага берип, машинасы иштеп атат, өзүнүн лизинговый платежин төлөп атат уже. Менде бир саат мурун эле как раз ушул боюнча суроо болду да. Машинаны алгандан кийин
алып иштеп жүрүп бир кандайдыр себептер менен ушундай выдворение же депортация болуп Кыргызстанга кетип калган болсо, баягы арендага берип коебуз деп атпайлыбы? Арендага бергенде кээ бир машиналар мисалы үчүн өзүн жаппай бир 7-8 миң 10 миңге чейин айына чөнтөгүнөн кошуш керек болуп калат экен да, арендага бергендечи. Ушул моменттерде кандай болот клиенттерге? Бизде клиенттерибиз бар, Кыргызстанда жашагандар, и бул биздин паркта машиналарды иштеткендер. Даже депортация болбой эле просто Кыргызстанда жашашат, машинасы биздин паркта иштейт. Ай сайын билем там бир клиентибиз, по-моему, 7 миң доплачивать этет, бир клиент 4 миң доплачивать этет, по-моему. Доплачивать этишип атат, машина өзүбүздө калсын 3 жылдан кийин, төлөп бүткөндөн кийин деп. Доплачивать эте албайм дегендер, пожалуйста, интернетте бир күндө эле сатылып кетет машиналар, чындап айтсам. По крайней мере, бизден алган машиналар в основном тез эле сатылып атат да, адекватный ценадабыз. Урматтуу туугандар, биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, ким каттала элек болсо биздин каналга катталып, лайктан басып, дагы кандай актуальный сурооңор бар болсо ушул видеонун астына комментарий жазгыла. Кийинки видеого чейин комментарийлерди окуп, кайсыл суроо көп берилген болсо жана актуальный болгон болсо, кийинки видеодо ушул сурооңорго жооп бергенге аракет Дагы кылабыз. бир вопрос. Бир момент эсимден чыгып калыптыр. Азыр биздин көрүүчүлөр Нижний Новгороддо бар болсо, обязательно бизге жазып коюңуздар. Таксиде иштеген Нижний Новгороддо көрүүчүлөрүбүзгө обращаться этип атабыз азыр. Мына айдын аягында, Кудай кааласа, Нижний Новгороддо филиалыбыз ачылат, скорее всего. Вот. Эмне үчүн Нижний Новгороддо ачылат, кандай государственный поддержкалар болот Нижний Новгородко, ал информацияларды Кудай кааласа уже ал жакта офисибиз ачылгандан кийин информацияны беребиз. И дагы бир напоминание да, биз по всей России иштеп атабыз. Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Питер, Екатеринбург, Кудайга шүгүр азыр баардык Якутия даже, да, Якутиядан келип аткан клиенттерибиз машинаны алып кеткен. Касым байке, бизди көрүп аткан болсоңуз салам Якутияга. Ошонун аркасынан азыр дагы бир айтып коеюн, по всей России иштейбиз, пожалуйста, машиналарыңыздарды заказ кылыңыздар, ал бергенге, выгодный условия чыгарып бергенге аракет кылабыз. И бизди көрүп атканыңыздарга, комментарий жазып атканыңыздарга чоң рахмат. Биз үчүн ал аябай кандай десем важный нерсе, потому что биз ар бир сиздердин комментарийларыңыздарды, мненияларыңыздарды учитывать этебиз. Даже негативный комментарийларды эми окуп атабыз. Мындай да, акыркы обращение биздин хейтерлерибизге болсун. Келиңиздер, офисибизди баарыңыздар билесиздер, Вековая 21, строение 1, офис 101, метро Римская, площадь Ильича эң жакын турган метролор. Кимде кандай вопрос болсо, пожалуйста, келиңиздер, айтыңыздар. Менин оюмча мындай нерешаемый вопростор жок да. Любой ситуацияны обсудить этип, решать этсе болот. Ооба, урматтуу туугандар, бизде дагы бир жакшы нерсе, эмне себептен биздин компания менен иштеген эмнеси жакшы? Биз сиздерге бекер путевой лист беребиз. Полный юридический документиңиздердин баарын даярдап беребиз. Ошонун баардыгы бекер болот. Сиздер эгер бизден лизинг автомобиль алсаңыздар, 3 жыл бою сиздерге путевой лист бекер беребиз. Жана ошондой эле азыркы күндө миграция менен дагы аябай кыйындыктар болуп атат. Эгер кимге трудовой договор керек болгон болсо, бизге кайрылсаңар, биз сиздерге официалдуу түрдө трудовой договор да жасап беребиз. Жана ошондой эле кандайдыр бир такси тууралуу сурооңуздар болсо, бизге чалып бериңиздер, төмөндө калтырып коебуз. Номерлерди подключение дагы кылабыз. Биздин парктын проценти 2,5%. Андыктан эч уялбастан биз көрсөткөн номерлер менен байланышсаңар болот. Дагы Кожоназар бир сурооңуз болот. Дагы бир момент, баарыбыз билебиз, вот профсоюз компаниябызды запускать эткенбиз, ал компания эмне үчүн запустить эткенбиз, ачканбыз, чтобы өзүбүздүн мекендештерге жардам бергенге возможность болгондо жардам бергиле деп. Бүгүнкү күндө азыр и так аябай кыйын ситуация болуп атат туурабы, Россияда, по крайней мере. Соответственно, азыр строительный компанияларда аябай көп мындай кидалоолор башталып атат да, жөнөкөй сөз менен айтканда. Айлыктарын төлөп бербей, 3 ай, 4 ай иштетип эле болду, акчаларды бербейбиз деп прямо эле айтып коюп атат. Ошондой ситуациялар болсо, обязательно бизге айтып коюңуздар. Биз мындан мурда аракет кылат элек андай ситуацияларда жардам бергенге. Лизинговый компаниялар машиналарын алып койгон водительдерге жардам бергенге аракет кылат элек. Вот бүгүнкү күндө азыр новый возможности дегендей башталды да. Вот биздин программа по помощь соотечественникам деген программаны запускать этип атабыз. А именно сейчас эң кыйын болуп аткан именно строительный сферада, лизинговый сферада ким кантип алданган болсо, бизге WhatsAppка голосовой кылып, обязательно лучше голосовой кылып жөнөтсөңүздөр жакшы болот. Проблемаңыздарды угуп жардам бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө точно бизде уже возможностьтарыбыз бар. Андай мошенниктерге
подход таптык. Кантип андай адамдар менен иштеш керек экенин. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы жердештер, мекендештер. Бул дароо эле айтайын, реклама эмес. Бул сиздердин жаныңыздарга күйгөн үчүн айтайын. Мен көп эле жерлерге массажга барып турам, мына чыныгы өзүмдүн ощущениямды, сезимимди айтып берейин, сиздерге жеткизип берейин. Буюрса кийинки видеолордо кенен дагы жеткизгенге аракет кылабыз, бирок азыр сиздерге жеткизгенге шашып атабыз. Бул клиника инсан деген, бул жерде Костоправ, бул жерде азыр биз Тимур Байкеге келдик. Сиздин денеңиздеги мына ушул сөөгүттөрүңүзгө байланыштуу суставтарыңызда кандай оору болгон болсо, байкебиз карап туруп, эгерде өзүнүн алы жеткен болсо, өзүнүн алы кудурети жетишинче дарылаганга аракет кылат экен. Анан массаж жасап берет экен, башка нерсе кылат экен. Азыр мен мисалы көп жылдан бери грыжам бар болчу, акыркы күндөрү кыйнап жүргөн болчу. Мен жакын жашайт экен, бирок убакыт болбой бүгүн келдик. Чынын айтайын, Кудайга шүгүр, азыркы мендеги мисалы 2 желкемден 10-дон 20 килограмм салмакты бир оор эле бир жүктү алып койгондой болду да. Туугандар, эгерде сиздер дагы мына ушундай грыжа же болбосо башка нерселер менен кыйналып жүргөн болсоңуздар, негизи бир колуңуздар чыгып кетип тура эмес алып алган болсоңуздар, же болбосо бир тамырыңыздар чоюлуп калган болсо, деги эле кандай мына ушул сиздин денеңизде көйгөй болгон болсо, башка жактарга барып, бир нерселерди кылып оора болбой, өзүңүзчө баягы бизде өзүбүзчө дайыма эле аптекага барып мазала коет, же болбосо бир чөптөрдү кое коет, бир чайды иче коет, андай кылбай эле чымчык сойсо дагы касап сойсун дейт. Андыктан келип Тимур Байкелерге бир эле көрүнүп коюңуз, ал жагыны айтат го, 1000 жолу айткандан көрө бир жолу көргөн жетиштүү дейт. Андыктан урматтуу тууганым, сиздин денеңизде көйгөй болсо, келиңиз Метро Римскийдан болгону 2 мүнөттүк алыстыкта. Биз эгерде бизди күзөтүп барыңыздар, биз дагы сиздерге кенен жеткизгенге аракет кылабыз. Андыктан саламатта калыңыздар.